Ассаламу алейкум, урматтуу Жалал Абад шаарынын тургундары жана коноктору, ошондой эле адилеттүү жарандар YouTube каналынын көрөрмандары. Азыр мына жайында ремонт болгон жер түбүндөгү өтмөктө турамын. Жалал Абадта бирөө эле бар. Ошо жазда ремонт кылган. Мына көрүп атасыңар, могул жерде шубактар түшүп калган, бардыгын сайдинг кылып мындай сонун көрүнүп турат. Ошондо бул жак менен бул жактын травертинден болгон тепкичи эле да, ал сынып бачакталып кеткен. Ошону бар мындай кылып бетон кылган. Бирок ошол 3-4 ай деле өткөн жок. Мына карасаңар, уже акыбалынычы. Жаңы болгон ремонт мына уже бузулуп, бул секин-секин көчүп атат да. Мына бузулуп атат да. Муну кандай кылып оңдогон? Бул дагы элди акчасыга оңдолгон да мына. Азыр кичине эле жер. Бирок бул чоңойот да. Секин чоңойот мына бузулган жерлерчи. Буну кимдер оңдогон? Кантип оңдогон? 6 айда өтө элек да, араданчы 6 ай өтө элек. Не десе болот мындай шалакалыкпы бул, же кайдыгерчиликпи, же эптеп-септеп элди көзүгө ремонт болду деп шаарга акчасын алып өткөзүп коюшпу. Мындайда дагы мамлекетибиз оңдолбойт да.